Тагдыр чечүүчү чечим кабыл алууда уруулар өз өкүлдөрүн элдик курултайга аттандырчу. Курултайдын бүгүнкү мураскору Жогорку Кеңеш. Союз тарагандан кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүн легендарлуу парламент жандандырды. Өлкө президенти жана өкмөт башчысы жок калган саясий кризистин чыңалып турган маалында бир гана Жогорку Кеңеш ишин үзгүлтүксүз улантты. 2010 жылы Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү биринчи парламенттик өлкө болду. Парламенттик демократия ата баба мурасы. Кыргыз СССРнин Борбордук аткаруу комитетинин президиумунун 1938 жылдын 8 июлундагы токтому. Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин биринчи сессиясын чакыруу жөнүндө. Кыргыз СССРнин Конституциясынын 37 статьясынын негизинде Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин биринчи сессиясы 1938 жылдын 18 июлунда Фрунзе шаарында чакырылсын. Ошентип Кыргыз парламентинин башатты Совет доорунун алгачкы жылдарына барып такалат. Ал эми буга чейин Кыргыз элинин тарыхында кездешкен курултай, элдик жыйындар, аксакалдар кеңеши өңдөө жыйындарында парламентаризмдин, демократиянын белгилери болгону маалым. Через год выборы в Верховный Совет Киргизской ССР, затем 1936 жылы Кыргыз автономиялуу республикасы Кыргыз Советтик социалисттик республикасы болуп кайра түзүлүп, 1937 жылы Конституциясы кабылданып, ага ылайык шайлоо өткөрүлүп, жалпы элдик шайлоо жолу менен 284 депутат шайланып келген. Выборы прошли всенародный праздник торжества социалистической демократии. Мына 37 жылдагы баш мыйзамда мындай деген жобо бар да, Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети бул эгемендин ээси мамлекеттик жогорку бийликтин орган деп аныктама берилген. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ошол убактагы Жогорку Кеңештин статусу дагы аткарган кызматы абдан жогору болгон. Ошо эгемендиктин ээси болуп калган. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизии Сессиялык мүнөздөштөгөн Жогорку Совет жылына 2 жолу чогулуп, зарыл керек мыйзам токтомдорду кабыл алып, өкүлчүлүк, мыйзам чыгаруучулук, ыйгарым укуктарын аткарып турган. Советтер Союзунун учурунда Улуу Ватан мекендик согушта бир канча окуу жайлар, жогорку окуу жайлары, ошону менен бирге бир канча заводдор ушул Орто Азияга же болбосо согуштан алысыраак жерлерге көчүрүлгөн да. Ошол учурда Кыргыз парламентинин түздөнүүсүнүн таасири болгон. Бул чечимдерди кабыл алып, ошол заводдордун келиши же болбосо окуу жайларынын курулуп калышына түздөнүүсүнүн таасири болуп турган. Сессиялардын аралыгындагы мезгилде негизги иштерди Жогорку Советтин президиуму аткарган. Ал эми 1990 жылы шайланган Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы өткөл мезгилдин парламенти болуп калды. Советтер Союзу урагандан кийин Кыргыз Республикасы пайда болуп, эгемендүү Кыргыз Республикасы сиз айткандай тез эле ошол мурдакы тоталитардык башкаруудан элдик башкарууга, парламенттик башкарууга, парламенттин күчү, парламенттин коомдогу ролу жана орду улам барган сайын күчөп, негизги элдин ой пикирин, элдин таламын талашкан, эл үчүн аракет кылган бийликтин бири болуп мына парламенттин кадыр баркынын өсүшү ошондон болду. Ошентип эгемендүү мамлекет түзүүгө багыт алган Кыргызстан көз карандысыздык жолундагы алгачкы кадамдарын парламенттик башкаруу түрүндө баштаган. Тарыхый доор алмашкан маалда эки тизгин бир чылбыр колуна тийген Жогорку Совет тагдыр чечер тарыхый чечимдерди кабыл алуу менен легендарлуу парламент аталып калды. Биринчиден алардын интеллектуалдык деңгээли ошол эгемен азат мамлекетти алып келип аткан доорго татыктуу болгон. Алар биринчи мамлекеттин негизги эркиндик жөнүндө декларациясын, негизги документ конституцияны, бүт мамлекеттик символикаларды жана мамлекеттин негизин түзгөн эркин ар бир мамлекетке керектүү bir 300'e жақын мыйзамдарды кабыл алып берген да. 5 марта 1992 года Кыргыз мамлекетинин туусун
гербин, гимнин кабыл алуу, улуттук валютасын киргизүү мына ушул легендарлуу парламенттин үлүшүнө туш келген. Эгемендүүлүктүн, көз карандысыздыктын декларациясын кабыл алууда өзгөчө чечкиндүүлүктү көргөзгөн да ушул легендарлуу парламент болгон. Мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда пайда болгон тирешүүлөр менен пикир келишпестиктер 12-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда 1994 жылдын 13 сентябрында таркашына алып келген. Эгемен Кыргызстандын эң алгачкы чакырылыштагы Жогорку Кеңеши болсо 1995 жылы февраль айында шайланган. Конституцияга ылайык Жогорку Кеңеш 2 палатадан мыйзам чыгаруу жыйынынан жана эл өкүлдөр жыйынынан турган. Мыйзам чыгаруу жыйыны дайыма отуруп иштеген болсо, эл өкүлдөр жыйыны жылына 2 жолу жыйын өткөрүп, сессиялык негизде иштеген. Мыйзам чыгаруу жыйыны 35 депутаттан, эл өкүлдөр жыйыны 70 депутаттан турган. Кош палаталуу парламенттин эмне өзгөчөлүгү? Биринчиден баягы партиялык система келсин, ошол эле маалда региондордун өкүлчүлүгү болсун. Ошон үчүн баягы мындай мыйзам чыгаруу менен өкүлчүлүктүү эки функциясы бар да парламенттин. Ошол экөөнү эки башка палата аткарсын деген ой пикир бар болчу. 2000 жылы шайланган Жогорку Кеңештин экинчи чакырылышы да кош палаталуу болду. Бирок 1998 жылкы конституциялык реформалардан кийин палаталардагы депутаттардын сандык курамы өзгөрүүгө дуушар болгон. Жалпы саны 105 депутаттан турган Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйыны 45, ал эми мыйзам чыгаруу жыйыны 60 депутат болуп калган. Дагы бир өзгөчөлүк, мыйзам чыгаруу жыйынынын 15 депутаты партиялык тизме менен шайланып келген. Кыргыз Республикасы 2003 жылы кезектеги конституциялык реформаларга барды. Ага ылайык бир палаталуу парламент түзүлө тургандыгы белгиленген. Бирок 2005 жылдагы Жогорку Кеңешке шайлоолордогу адилетсиздиктин айынан чыккан элдик революциянын эпкини менен эски бийлик эрден оодарылып, өлкөдөгү өтө олуттуу саясий тирешүүлөрдөн кийин келип отурган парламенттеги депутаттардын сандык курамы 90 депутатты түзгөн. Жаңы конституцияга ылайык Жогорку Кеңешке шайланган саясий партиялар өкмөттү түзүүгө укук алган. 2007 жылдын 23 октябрында Жогорку Кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган. 2007 жылдын 16 декабрында болгон шайлоонун жыйынтыгында өлкөнүн тарыхында биринчи жолу депутаттар партиялык тизмелер боюнча шайланган. 4-чү чакырылыштагы Жогорку Кеңеште 3 саясий партия өкүлчүлүк кылган. 2010 жылдагы апрель окуялары Кыргыз парламентинин эле эмес, Кыргыз мамлекетинин тарыхындагы чоң бурулуш учур болду. Конституциялык өзгөрүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасы парламенттик президенттик башкарууга өтүп, Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын ыйгарым укуктары кыйла кеңейтилген. Бул жаңы өзгөртүлгөн конституциянын редакциясында ачык эле жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын 3/4 бөлүгүн ошо оппозициялык фракция көргөзсүн деп, ошондой эле эсептөө палатасынын 3/4 бөлүгүн оппозициялык фракция көргөзүлсүн деп, мына ушундай бир жаңы өңүттөгү, жаңы сапаттагы мына парламент бизде түзүлүп, ошол иштеп келе жатат. Бул мурдакы парламенттерден, мурдакы составка караганда мазмундук жактан дагы, формасы жагынан дагы өзгөрдү десек болот. 2010 жылдагы шайлоого 29 саясий партия атсалышып, жыйынтыгында 5 саясий партия мандатка ээ болгон. Ата журт партиясы 28, Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 26, Ар намыс партиясы 25, Республика партиясы 23, Ата мекен партиясы 18 мандат менен Жогорку Кеңешке келип отурган. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет биометрикалык жол менен добуштарды автоматтык эсептөө аркылуу 2015 жылы 4 октябрда шайланып келди. Таза жеңишке жетишкен 6 саясий партия мандатка ээ болду. КСДП партиясы 38, Республика Ата журт 28, Кыргызстан 18, Бирбол 12, Өнүгүү Прогресс 13, Ата мекен 11 мандатка ээ болду. Парламенттеги башкаруучу коалициянын жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнө таасир этүүчү 2 маанилүү комитетти оппозициялык фракциялар жетектейт. Жогорку Кеңештин отурумдары мыйзам кабыл алуу, эл менен жолугушуу, коомдук угуу, парламенттик угуу сыяктуу жыйындар түз эфирде көрсөтүлөт.
Ошентип кыргыз парламентинде чыныгы саясий атаандаштыктын, плюрализмдин жана ачык айкындуулуктун жышааны пайда болду. 80 жылдык тарыхы бар кыргыз парламенти улам барган сайын такшалып, өнүгүп өсүп, заман шартына ыңгайлашып, парламенттик демократияны бекемдөө багытындагы жолун ишенимдүү улоодо.